Эгер азыр мен силерге 2060 жылдардан баштап адам баласы 250 жыл жашайт же мүмкүн толугу менен адамдар өлбөй калат десем, силер мага ишенбейсиңер. Себеби буга чейин эң көп жашаган адам 130 жылга чейин жашады. Бардык адамдар өлдү. Демек, мындан кийин дагы ушундай болот. Адам баласы көбүнчө ушинтип ойлонот экен да. Бир убактарда адамдарга силер учасыңар десе дагы ишенген эмес экен. Кийин самолеттор келип чыкты. Же ушул жерде туруп, дүйнөнүн наркы учундагы бирөө менен алдыңда тургандай сүйлөшөсүң десе дагы ишенген эмес. Мына азыр интернет аркылуу сүйлөшүп атабыз. Буга чейин болбогон, бирок мындан кийин боло турган өтө көп нерсе бар. 2018 жылы биз Америкага бардык. Ошол Microsoft, Google, Facebook жана башка компанияларды барып зыярат кылдык. Ошол жерде менин көңүлүмдү бурган бир сөз болду. Олардын баарынын оозунан AI деген сөз түшпөй калыптыр. AI деген Artificial Intelligence деген англисче сөздүн кыскартылганы. Муну кыргызчага жасалма интеллект деп которуп койсок болот. Орустар искусственный интеллект дейт. Жасалма интеллект дегенде компьютерди элестетсеңер болот. Биздин компьютерлердин айырмасы, анын эң башкы айырмасы ал өзүн өзү окута алган, өзүн өзү өнүктүрө алган компьютер. Жаш балдарга жаны төрөлгөн бөөктөргө окшотсоңор болот. Бөөктөр дагы барып ысык жерди кармап, бул жер ысык экен деп кийин кармап коет. Бир нерсени кармап, бул катуу экен, бул мынтип экен деп ушинтип балдар ушинтип өзлөрү барып карап жасап, анан үйрөнгөндөй эле компьютер дагы ушинтип өзүн өзү үйрөтө алат. Мисалы, могул оюнду жасалма интеллект ойноп атат. Биринчи 100 оюнда өтө начар ойноптур. Адамдарга окшоп эле, адам дагы биринчи ойноп баштаганда начар ойнойт. Бирок 300 оюндан кийин адамдын деңгээлинде, жакшы ойногон бир адамдын деңгээлинде ойноп болуптур. 500 оюндан кийин ал өтө күтүлбөгөн бир ход жасап, топту кирпичтердин үстү жагына чыгарат дагы, монтип ал жака чыккандан кийин бул оюнду ойногондор билет, ал өзү эле толтура кирпичтерди бузуп анан кайра түшөт. Ушул нерсеге өзү жетет, ушул жасалма интеллект. Ушул темадагы эң күчтүү эксперттер жасалма интеллектти 3 тепкичке бөлөт экен. Биринчи тепкич азыр биздин жашообузда толугу менен бар. Мына өзүн өзү айдаган машинелер, адам менен шахмат ойногон компьютер, же Google'да бир нерсени издегенде өзүңөр байкадыңарбы? Эртеси күнү ошол силер издеген сөз менен байланыштуу рекламаларды көрсөтүп баштайт Google. Facebook дагы ошондой кылат. Ушуга окшогон толтура нерсе жасалма интеллект аркылуу жасалып атат. Булар азыр биздин жашообузда бар. Бирок булар бир гана тематикада болгондугу үчүн муну мен жасалма тар интеллект деп которуп койдум. Белгилүү бир айтылган функцияны гана жасай алат. Бирок бул азыр өтө тез ылдамдык менен экинчи тепкичке карап кетип атат. Экинчи тепкичтин аты жасалма жалпы интеллект. Жасалма жалпы интеллекти адамдын интеллекти менен бир деп биле берилди. Мисалы, адам менен компьютердин айырмасы, адам жакшы кино менен жаман кинону айырмалай алат да. Мисалы, Курманжандатка менен азыр күнүгө тартылып аткан кыргыз кинолорунун ортосундагы айырманы билесиңер туурабы, Курманжандатка киносу менен. Адам бул дүйнөнү кантип көрсө, кантип түшүнсө, ошонун бардыгын түшүнө турган болуп калат. Ошондо мына могул кагазды карасаңар, могул тепкич ушул интеллекттин тепкичи. Могул жерде кумурска турат, бир канча тепкичтен кийин тоок турат, кийин маймыл турат, маймылдан 2 тепкичтен кийин адам турат. Жасалма интеллект ушул тепкичтерден чыгып адамдын деңгээлине чыккандан кийин 1 сааттын ичинде адам баласы ушуга чейин үйрөнгөн, ушуга чейин жазган, билим дүйнөсү тапкан, түшүнгөн нерселердин бардыгын түшүнүп, алардан дагы өткөн адам баласы эч кандай оюга дагы келбеген нерселерди тез арада түшүнүп билип алат экен. 1 сааттын ичинде. Дагы 90 минуттун ичинде жасалма интеллект адамга караганда 170 000 эсе акылдуу болуп кетет экен. Ошондо мына дагы бир кагазды карагыла. Могул жер, мен азыр могул жакта азыр силерге көрсөткөн кагаз могул жерде кичинекей болуп калып калды. Ошол адам, маймыл, тоок, кумурскалар могул жерде кичинекей болуп турат. Мындан кийин мүмкүн бул жерде жүздөгөн тепкич өйдөдө, могул жерде ошол жасалма интеллект. Бул тепкич жасалма супер интеллект. Эми эң маанилүү жерге келдик. Компьютер бизге караганда ошончолук акылдуу болуп кетти. Ал болгондо дагы жөн эле бир калькулятор, компьютер же телефонго окшоп биздин мээбизден тез иштеген эле бир нерсе болбойт. Ал кадимки эле бир адамдын бизге караганда 1000 деген эсе, 100 000 деген эсе акылдуу бир адамды элестетсеңер болот. Болжол менен
Ушул жерге 2030-жылдарда барабыз дегендер дагы бар, 2045 дегендер бар, 2060 же 2100 дегендер дагы бар. Бирок орточо ошолордун бардыгын орточо эсепке ала турган болсок, 2060-жылды деп атышат. 2060-жылда ушул жерге жеткенден кийин, компьютер мен азыр айткан жерге жеткенден кийин, ошол убакытты булар технологиялык сингулярность деп коет экен. Технологиялык сингулярностька жеткенден кийин компьютерди биз контроль кыла албай калабыз. Андан ары ал толугу менен өз алдынча болот жана барган сайын тез ылдамдыкта баягы мен айткан тепкичтен өйдө карай чыгып кете берет. Бир канча сааттын ичинде эле ошо 170 миң эсе бизден акылдуу болот. Эми бир жумадан кийин, бир айдан кийин эмне болот? Эч ким билбейт. Ошодон кийин сингулярностьтан кийин эмне болорун эч ким алдын ала так айта албайт. Бирок көпчүлүк эксперттер 50%дан көбүрөөгү мунун биз үчүн, бул дүйнө үчүн эң жакшы нерсе болоруна ишенишет экен. Бир азыраак бөлүгү өтө жаман деп эсептейт экен, себеби алардын бизге эч кандай муктаждыгы калбай калат жана адам баласы бул дүйнөдөн жок болуп кетет деп ишенгендер бар экен, корккондор бар экен. Жакшы жактарын айтып берейин. Кадимки эле бир өтө акылдуу, бизден 500 миң эсе, миллион эсе акылдуу бир адамдын келип биздин менен бир столго отурганын элестеткиле. Жана биз аларга өзүбүздүн проблемаларыбызды айтып берип атканыбызды элестеткиле. Мисалы, рак оорусун дарылай албай атабыз, экологиялык проблемаларыбыз бар, ден соолук боюнча рак эмес дагы башка толтура проблемалар бар, согуштар болуп атат, ачарчылык бар дагы эле жана башка дүйнөдө толтура проблема бар. Ушулардын бардыгы канчалык кыйын болбосун, булар үчүн бир эле секундалык экен. Бир секундада баарын чечип сала турган бир акылда болот. Болгондо дагы биздин акылыбызга, оюбузга келбеген жолдорду колдонуп чечет экен. Ошодон кийин мен мына видеонун башында айтып аткан адам баласынын өмүрүн узатуу же өлүмсүздүккө баруу деген нерсе дагы булар үчүн оңой эле бир нерсе болуп калат. Азырынча ушул жерде бүтүрөйүн, бирок кийинки чыгарылышта ошо адамдын өмүрүн узатуу жөнүндө кеңири айтып берем. Аны кантип кылат, кандай жолдор менен кылат. Ал дагы бир жөн эле бир фантазия, бирөөлөрдүн фантазиясы эмес, же бир кинодон алынган сценарий эмес. Бул болгон эле азыр үстүндө иштелип аткан технологияларды эле колдонуп түшүндүрүп берсе, адамга мындай логично эле келген нерселер экен. Ошолор жөнүндө кийинки видеодо кеңири айтып берейин.